технологиялык университетинин гуманитардык технологиялык колледжинде информатика программалоо жана байланыш кафедрасынын ата энелер чогулушуна кош келипсиздер. Биз сиздерге алгач рахмат айтуу менен ыраазычылык билдирип коюуга уруксат бердиңиздер. Себеби сиздер бизге ишенип, биздин университетке ишенип, балдарыңыздарды билим алуу үчүн, адис болуп чыгуу үчүн мына биздин университетке, анын ичинде структуралык бөлүмү болгон гуманитардык технология колледжине жөнөттүңүздөр. Ошондуктан биз сиздерге жалпы жамааттын атынан, өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдирүүгө уруксат бердиңиздер. Конуктор, урматтуу кесиптештер, профессор, окутуучу жамаат, урматтуу студенттер, жалпыңыздардын бүгүнкү окуу жайыбызга кош келипсиздер. Алдыда 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү, жаштар күнү менен жеке өзүмдүн атымдан анан университетибиздин ректору доцент Жамболот Жанышевич атынан кызык куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. 1963-жылы негизделген февралда мына буюрса кийинки жылы толук 60 жашка толот университетибиз. 60 жылдын ичинде Кыргызстаныбыздын эл чарбасына, экономикасына, социалдык жактан өнүгүү өсүүсүнө 100 миңдеген бүтүрүүчүлөрдү бүтүрүп, бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөрүбүз бардык тармактарда эмгектенип иштеп атышат. Аябай көп маалыматтарды биздин окуу жай жөнүндө, колледж жөнүндө, ошондой эле биздин студенттер жөнүндө айтып кетти. Мен ашыгууга кошумчалап кетсем, биздин гуманитардык технологиялык колледжибиз бул түштүк боюнча эң чоң колледж болуп эсептелинет. Аракетибизди жумшайбыз, аларды бардык жагынан контролдоп, ошол жагынан анан студенттер сабактан кийин жумушка кирип алышат. Ата-энелер ошондо дагы жумушка дагы өз багыты менен кирсе аябай жакшы болот. Биздин багытта жумушка кирип аябай жеңил. Жок дегенде мына басмаканаларда графический дизайн деп коебуз, интернет тармактарында, мына интернет тарткан Акнет, ошондой эле башка интернет провайдерлер менен биз келишимдерди түзгөнбүз. ЛТР телеканалы менен азыр кайсы тармакты карабайлык IT адистиги аралашкан, IT адистиги зарыл болгон тармак жок деп айта албайбыз. Алгыла десе керек, концепти программасын даярдагандар СОИП биринчи курстардын даярдаган чакан концептине кош келиңиздер. Алдыларда эркелеген ак бешикке алдыйлеп таптап баккан амансыңбы айылдагы алтын апам. Оорубастан сак-саламат болуңузчу, амандыгын тилеймин мен Кудайдан. Жакшы кийим, жакшы нерсе тандап берген, ширин даамды өзү жебей бизге берген. Биз үчүн ата-эненин кадыры күч, бул дүйнөдө эч нерсеге теңелбеген. Ата болуп урушпады, урбады, адал иштен эч тайсалдап турбады. Жалган айтсам айылдаштар айтышар, атакемдин жакшы жагы бул дагы. Жакшы болуп, жакшыларга жанашып, бул турмушта канчалаган кырашып. Апам экөөң кубандыңар биз менен, бири-бирине таттуу сезим арнашып. Ыйык мекен, алмаштыргыс өмүргө, алмаштыргыс алтынга, өзүң кыйып өлүмгө, мекен калар артыңда. Мен баскан жол чай жарып, сен от жаккан кемеге, мен атага айланып, сен айланып кенеге. Ыйык мекен мына ошо, ырыскаң да сыймыгың, таза сакта жүрөктө, тагдырыңдын сыйлыгын. Эч кандай нерсе адамга төрүктүү боло албайт. Мейли ата-энебиз күнү келет ажырашар. Достон ажырашы мүмкүн, жардан ажырашы мүмкүн, баладан ажырашы мүмкүн. Бирок эгерде сага таттыктуу кесип болсо, ал кесип түбөлүк өмүр шерик ошол. Сен кандай болсоң кесибиң ошондой болот. Сенин ички дүйнөң, жан дүйнөң бардыгы акырын кесипке чыгат. Кесибиң сезилет, кесибиң көрүнөт. Ошондуктан эгер кесип тандасаң,
bir ömürlük verse tandap atkандай, jardan da yetiyat bolup tandaş керек. Bir ömürlük verse eкен бұл. Өтті пулдат өте етiyat tandaş керек.